Кызыгуу, татып көрүү, анан эле көнүмүш адатка айлануу. Бул албетте тамекиге мүнөздүү. Учурда неченинин ден соолугуна терс таасирин тийгизип, бирок арылууга жол бербеген чылым чегүү мезгил көйгөйүнө айланды. Дал ушундай чылымга көз каранды болуп калганын байкабай калган каарманыбыз бул жаман адатты мектеп курагынан илештирип алган. Тамеки тартканыма 15 жылдан ашып калыптыр. Негизинен бул тамеки тартуу кызыгуудан башталган. Мектепте 7-6 класстарда окугандан балдар менен кызыгуудан улам чегип үйрөнгөнбүз. Улам күн өткөн сайын бул кызыгуу уже таштай албай калат экенсиң да, чеккен сайын. Тамекинин зыянын жакшы билем, бирок таштоого болгон аракетимен майнап чыкпай келет деген каарманыбыз бул нерседен пайда таппаганын жашырбайт. Мурда биз достор менен чогулуп футбол ойноп турчубуз. Улам барган сайын футбол кызыгуу, спортко кызыксаң да уже сен чуркай албай калат экенсиң. Ден соолук кеткенин ошондон улам биле баштадым, тамекинин зыяны. Спортко такыр машыга албайт экенсиң, тамекини чеккенден болду. Статистикалык маалыматтарга таянып айта турган болсок, дүйнөдөгү 1 миллиард 300 миллион адам чылымга көз каранды. Ар бир 6 секунд сайын тамекинин кесепетинен ооруга чалдыккан бир адам көз жумат. Ал эми жылына 500 миллиондой адам чылымдын айынан ар кандай ооруларга чалдыгат. Өпкөндүн рагына чалдыккандардын 90% да чылым тарткандар. Тамеки тарткан адамдар көбүнчө өпкөн өнөкөт ооруларына кабылышат. Өпкөн өнөкөт бүтөлмө оорулары, бронхит, ошондой эле анан дагы немеси туберкулез, рак ооруларына кабылышат. Мындан 10 жыл мурунку убакытта тамеки тартуучулардын негизги бөлүгүн эркектер түзгөн болсо, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч өзгөргөн. Чылым чегүүчүлөрдүн катарына азыр кыз-келиндер да кошулду дешет азиздер. Анан да жашы жете элек өспүрүмдөрдүн да тамекиге болгон кызыгуусу күчөп, өзгөчө өткөл куракта бул жаман адатка аралашып калгандары көп. Бизге кайрылган бейтаптардын негизги жашы боюнча 30 жаштан жогору же болбосо 15-20 жыл тамеки тарткандар, 40 жаштан жогору. Тамекинин зыяндуулугун элге жеткирүү максатында Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан көптөгөн алгылыктуу иш-чаралар көрүлүп келет. Жада калса баш мыйзамда да жашы жете элек өспүрүмдөргө спирттик ичимдиктерди жана чылым сатууга тыюу салынган. Бул мыйзам канчалык деңгээлде ишке ашып жаткандыгын байкоо максатында мектеп окуучусун дүкөнгө тамеки сатып алууга жөнөтүп көрдүк. Албетте бул кичинекей бала биздин атайын даярдаган каарманыбыз болду. Саламатсызбы? Эме, сигарет сатабайбы? Канча сомдон? Кандай түшүнүмө тачкабы? Өз канча сомдон? 50 сомдон. 50 сомдугу бар, 40 сомдугу бар. 40 сомдугунан эмне? 40 сомдугу. Ким айтты? Сага. Жолу. Жок, кандай аш 40 сомдук? Мындай бар, мындай бар. Мындайдын бери. Ол тиш тартып турат го. Мындай. Зачем калтырып коюрум? Калтырып коюрсуңбу? Зачем? Мына өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул кичинекей бала жашы жете элек болсо дагы эч кандай тоскоолдуксуз эле тамекини магазинден сатып алды. Бул нерсе мындагы бир эле дүкөнгө тиешелүү эмес. Бул фактылар биздин өлкөбүздүн бардык аймактарынан кездештирүүгө болот. Демек, мындан алып карай турган болсок, биз бул нерсеге кайдыгер карабастан бардыгыбыз жапа-тырмак күрөшүп, тамеки чегүүгө бөгөт кое алсак, анда келечекте дени сак өлкөнү кура алабыз деген ишеничтебиз. Алтынча Чажы Маматова, Ормонов, Ару таң программасы.